Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Кайрадан сабагыбызды улантабыз. How many liters? Канча литр of oxygen кычкылтек at STP нормалдуу шартта can be liberated топтолот. Solution эритме hydrogen перокис водорода by weight масса боюнча 3% масса боюнча 1700 грамм перекс водородунун эритмесинен канча литр кычкылтек топтолот нормалдуу шартта. Given берилди. Перекс водородунун эритмесинин массасы solution барабар 1700 грамм. Массалык үлүшү перекс водородунунку 3%. Пайда болгон кычкылтектин көлөмүн эсептегиле. Чыгаруу эң алгач реакцияны жазабыз. Перекс водороду сууга жана кычкылтекке ажырайт. Реакцияны теңдесек, бул жака 2, бул жака 2. Биз перекс водородунун массасын табуубуз керек. Бул эритме болсо 1700 грамм 100% дейли. Анын 3% гана, мындайча айтканда өтө аз бөлүгү перекс водороду H2O, калган бөлүгү суу. Ушунун массасын эсептөөбүз керек. Эгер 1700 грамм 100% болсо, анда 3% x грамм болот. X барабар 1700 көбөйтүлгөн 3 бөлөбүз 100 болот. Кыскарса 51 грамм. Демек 51 грамм гана 1700 граммдын перекс водороду экен. Анда анын молун эсептейбиз. Массасы белгилүү болду. Анын молун эсептөө үчүн малярдык массасын билүүбүз керек. Малярдык массасы барабар 2 көбөйтөбүз 1 грамм моль кошулган 2 көбөйтөбүз 16 грамм моль барабар 32. 32 2-ни кошсок 34 грамм моль. Моль H2O2 барабар. Массасы 51 грамм чыккан. 51 грамм бөлөбүз 34 грамм моль. Калькулятор менен иштей турган болсок, 51 бөлөбүз 34 барабар 1,5 моль. Демек 1,5 моль реакцияга кириптир. Коэффициенттерди карасак 2-ге 1. Мындайча айтканда 2-нин жарымы. Демек 1,5 моль реакцияга кирсе, бул жактан жарымы чыгат. 0,75 моль. Анын көлөмүн эсептей турган болсок, N барабар B бөлүнгөн 22,4 литр бөлүнгөн моль. B барабар N көбөйтүлгөн 22,4 литр бөлүнгөн моль. B барабар N 0,75 моль көбөйтөбүз 22,4 литр бөлүнгөн моль. Эсептесек 0,175 көбөйтөбүз 22,4 барабар 16,8 литр. 16,8 литр. Жообу
16,8 литр кычкылтек топтолот. Нормалдуу шартта. 5-нчи суроону окуйбуз. How many tons? Канча тонна steel болот that contains камтыган 4% carbon көмүр can be obtained алынат 928 тонн pure таза магнетит 928 тонна таза магнетиттен канча тонна болот алынат дейт. Ал болотто 4% көмүр камтыйт экен. Берилди. Given. Магнетиттин массасы барабар 928 тонна. Болоттун массасын сурап атат. Мында 4% көмүртек камтыйт. Карбон. Чыгаруу solution. Магнетитти көмүр менен күйгүзсөк, анда болот алынат. Ошол болотто 4% көмүр тазаланбай калып кетет. Көмүр жака темир жана көмүр кычкыл газы. Бул жака 3, бул жака 2, жака 2. Реакциябыз теңделди. Экинчи магнетиттин массасы белгилүү, анын молун эсептесек болот. Анын молун эсептөө үчүн малярдык массасын билүү керек. M барабар F3O4 барабар 3 көбөйтүлгөн 56 грамм моль. Кошулган 4 көбөйтүлгөн 16 грамм моль. Барабар. Калькулятор менен эсептесек 3 көбөйтөбүз 56 3 көбөйтүү 56 көбөйтөбүз кошобуз 4 көбөйтөбүз 16 бар 232 грамм моль. 232 грамм моль эсептесек 928 тонн бөлөбүз 232 грамм моль. Бар. Бул жерде тонна грамм болгондуктан алар кыскарбайт. Калькулятор менен эсептей турган болсок 928 бөлөбүз 232 бар 4. Демек 4 тонн бөлүнгөн грамм моль. Баткен. Бул жер 4 болсо 4. Бул жактан канча болот? Канча темир пайда болот? 3 эсе көп, 1ге 3 болуп атат коэффициенти. Демек 12 тонн бөлүнгөн грамм моль. Жактагын тонн бөлүнгөн грамм моль. Демек 12 тонн бөлүнгөн грамм моль темир пайда болот экен. Анын массасын эсептей турган болсок, масса темир бар моль көбөйтүлгөн М.
Молі 12 тонн бөлінген грамм моль. Көйтөз. Темірдің малярдық массасы атомдық 56 грамм моль. Грамм мольдер қысқарат. Демек, тонна қалат. 12 көйтөз 56. Барабар 672 тонна темір алынат екен. 672 тонна темір. Бұл таза темір. Бирок біз алған темірді 4% көміртек қамтыйт. Демек, 96% таза темір болот. Мындай айтқанда, жалпы алынған темір 672 тонна. Бирок бізге içinde kömür dağım var. 672 tonna 96% түзөт. Дегенде 100% емес. Жалпы көміртек менен кошулуу 100% түзөт. Демек 672 тонна 96% түзсө, анда 100% болуу үчүн X тонна алышыбыз керек. Качылаш көбөйтүп чыгара турган болсок, X барабар 672 көбөйтөбүз 100 бөлөбүз 96 барабар. Эсептесек, көбөйтөбүз 100 бөлөбүз 96 барабар 700 тонна. 700. Демек, onun жалпы массасы 700 тонна. 700 тонна. Анын 672 тоннасы темир, калганы көмүртек. By heating, ысытуу менен potassium permanganate, калийдин перманганатын 6,72 литр of oxygen кычкылтык өө produced топтолгон дейт. Calculate the efficiency of the reaction. Бул percent yield деп чыгарган болчубуз. Efficiency дагы ошондой. And determine the amount of remaining solids. Артта калган туздун массасын эсептегиле дейт. Берилди. Масса given. Калий перманганатынын массасы 126,4 грамм. Топтолгон кылтектин массасы көлөмү 6,72 литр. Percent yield тапкыла дейт. Percent yield болсом efficiency. Жана калган туздун массасын тапкыла дейт, Salts. Чыгаруу solution. Реакцияны жазабыз. Калийдин перманганатын ысытканда мындай болуп ажырайт. Бул жакка 2 теңдейсек, реакция ушундай болуп жүрөт. Экинчи, калий перманганатын массасы белгилүү. Демек, анын малярдык массасын эсептеп, молин эсептейбиз. MnO4 барабар 39 грамм моль. Кошулган арганецтин малярдык массасы мезгилдик системадан карасак 55 грамм моль. Кошулган 4 көбөйтөбүз 16 грамм
моль. Эсептеп чыгарайлы. 39 кошобуз 55 кошобуз 4 көбөйтөбүз 16 бар 158 грамм моль. Бар 158 грамм моль. Анын молун эсептей турган болсок, массасы 126,4 грамм болчу. Бөлөбүз 158 грамм моль. Барабар 126,4 бөлөбүз 158 бар 0,8 моль. 0,8 моль. Демек 0,8 моль реакцияга кирип атат. Канча моль кычкылтек пайда болгонун табышыбыз керек. 2 моль реакцияга кирип 1 моль кычкылтек бөлүнүп жатса, демек 0,8ден анын жарымы бөлүнөт 0,4 моль. 0,4 моль. Анын көлөмүн эсептейбиз. B барабар N көбөйтүлгөн 22,4 литр бөлүнгөн моль. B кычкылтек барабар 0,4 моль көбөйтөбүз 22,4 литр бөлүнгөн моль. Барабар. Эсептеп чыгарсак калькулятор менен 0,4 көбөйтөбүз 22,4 барабар 8,196. 8,196 литр. Бул теория боюнча ушунчадай чыгыш керек, бирок бизде 6,172 литр гана топтолгон. Калганын топтой албай учуруп жиберген. Демек анын пайызын эсептей турган болсок, efficiency же болбосо percent yield эсептей турган болсок, практикалык бөлүнгөн теоретикалык көбөйтүлгөн 100 болчу. Практика боюнча 6,172 литр алды. Бирок теория боюнча 8,96 литр алыш керек болчу. Көбөйтөбүз 100. Литрдер кыскарса 6,172 бөлөбүз 8,96 бар көбөйтөбүз 100 75%. Демек 75% гана экспериментти жакшы жасаптыр. Калган бөлүгүн учуруп жиберген. Кийин пайда болгон туздардын массасын эсептегиле деген. Бул жерде бул туздун массасын эсептөө керек. Мунун массаларын эсептөө керек. 2ге 1 катышында, демек 0,8ге 0,4 жарымы, бул дагы 0,4 моль. Масса кали 2 NO2 4 барабар. Малярдык массасын эсептөө керек. M кали 2 NO4 барабар 2 көбөйтүлгөн 39 грамм моль кошулган 55 грамм моль кошулган 4 көбөйтөбүз 16 грамм моль барабар. Калькулятор менен эсептеп чыгара турган болсок, 39 көбөйтөбүз 2 кошулган 55 кошулган 4 көбөйтөбүз 16 барабар 197 грамм моль. 197 грамм моль. Моль 0,4 моль болчу. Көбөйтөбүз 197 грамм моль. Бар. Көбөйтө турган болсок, көбөйтөбүз 0,4 барабар 78,8 грамм. 78,8 грамм.
MnO2-ni эсептей турган болсок, барабар малярдык массасын эсептөө керек. MnO2 барабар 55 грамм моль кошулган 2 көбөйтөбүз 16 грамм моль барабар 55 кошулган 2 көбөйтөбүз 16 барабар 87 грамм моль. 87 грамм моль. 0,4 моль көбөйтөбүз 87 грамм моль. Мольдар кыскарса барабар 87-ге көбөйтө турган болсок, көбөйтөбүз 0,4 барабар 34,8 грамм. 34,8 грамм. Жоопторду жазайлы. 78,8 грамм калий 2 MnO4 тузу, 34,8 грамм марганецтин кошкачкылы жана канча литр чыккан болчу? 75%, percent yield бар 75% болчу. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Кийинки видео сабактардан көрүшкөнчө сак саламат болгула.